Чоң Токой айылындагы Хан Бүргө орто мектеби авариялык абалда. Жыгачтан салынган имарат 1992 жылы пайдаланууга берилген. Мектеп жамааты жылда оңдоп түзөп, көзгө көрүнгөн жаман жерлерин жамап билгизбей келгени менен имарат начар абалда. Анын үстүнө окуучуларда батпай тар болууда. Себеби болгону 5 гана класстык бөлмө бар. Кружокторго качканга класс кабинеттер жок. Класстарда азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, бардыгы тар класстар. Болгону ушул 5 кабинет менен эле чектелип турабыз. Биздин айылга дагы бир жашынакай бир азыркы заманбап тибиндеги мектеп курулуп калса, ушул жерде отурган окуучулардын дагы үмүттөрү зор, стимул болуп, өзүнчө бир алдыга жылууга дагы бир чоң шарт түзүлмөк деп ойлойм да. Кичинекей билим уяда азыр 200гө жакын окуучу билим алууда. Батпай калгандар коңшу айылдын мектебине барууга аргасыз. Имарат тар болгондуктан азем залы, спорт зал жана башка шарттары жок. Башында 120 орунга ылайыктап курулса керек. Азыркы күндө 180ден 200гө чейинки окуучу билим алат да. Класс кабинеттер жетишсиз, жайында консультация убагында, экзамен убагында биз контейнер бошотуп, ошо ысык контейнер ичинде класс даярдаганга аргасыз болобуз да. Ошондой эле информатика кабинети дагы талапка жооп бербейт. 10 гана компьютер батып жатат. Класста 20 окуучу болсо, 20 окуучу бир убакта кирип отура албайт да. Канча жылдан бери келаткан бул көйгөйдү чечүүнү Шумкар уя айыл өкмөтү өз колуна алды. Жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүп, өз күчү менен 240 орунду жаңы мектеп курууну чечти. Антпесе эски билим уяда абал оор. Мамлекеттик органдардын баарын тиешелүү кагаздары бар, берги окуганга болбойт, аварийный состояниеде деп чыккан кагаздар бар. Улам чечилбей келип, Кудай буйрса быйыл сааты чыгып отурат. Өзүбүздүн мынакей Шумкар уянын, айыл өкмөттүн өздүк эсебибизден, жергиликтүү бюджеттен биринчи жолу тарыхта Кудай буйрса өзүңүздөр көргөндөй мына бул жерге жерин дайындап, документтердин баардыгын, иш кагаздарын бүтүрүп койдук. 240 орунду 2 кабат заманбап мектепти салууга быйыл пландап атабыз. Жаз алды менен Кудай буйрса апрель айларында капсуласын салабыз деп терең үмүттөбүз. Негизи бул аймактын өз алдынча мектеп курганга алы жетет. Анткени аймакта жер үй кене жайгашкан. Бюджети кенен болгондуктан билим тармагына өзгөчө маани берип, былтыр аймагындагы эски 2 мектепти капиталдык ремонттон өткөрүп, шарттарын жаңыртып алган. Эми быйыл болсо жаңы билим уя курганга жең түрө киришүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.